Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, жалпы мугалимдер. Азыркы учурдагы алынып жаткан кайтарым байланыштын дагы бир түрү менен сиздер менен бөлүшүп кетмекчимин. Ал видеоурок сайты болуп эсептелинет. Кадимки эле мультурок сайтына окшош, бирок бизге андан дагы окуучулардын алган баасы менен кошо чыгарылып берилет. Аны эми биз кантип иштейбиз? Кадимки эле биз колдонуп жүргөн Google Chrome'го киребиз. Бул жерден биз видеоурок деп жазып алабыз. Бул сайттын эң жакшы жери ноутбукта дагы жана колубуздагы уюлдук телефон менен да иштейт. Бул жердеги биринчи жазылган видеоуроки в интернетти басабыз. Биз буга биринчиден катталып алышыбыз керек. Регистрация болуу деп берилет. Ал жерге биз логин, пароль, телефон номерлерибизди, аты жөнүбүздү жазып катталабыз. Андан кийин бизге бул сайт иштөөгө уруксат берет. Бул жерден биз иштөө үчүн личный кабинетти басабыз. Мынакей бул жерде тест деп турат, тестти басабыз. Бул жерден биз тестти түзүүдө создать тест. Муну басалы. Мына бизге бул жерде тест түзүүгө уруксат берилди. Бул жердеги шаг 1 деп турат. Мынакей бул жерде информация тести. Авторду жазабыз. Ким түзсө өзүнүн аты жөнүн жазат. Туруспаева Елиза Осмоналиевна дейин. Категория тандайбыз, кайсы предмет болсок, мисалы физика. Выберите класс, кайсы класска түзсөк, ошол классты тандап алабыз. Бул жерге биз учебникте жөндөй эле койсок болот. Бул бөлүмгө биз кайсы темада түзөбүз. Же болбосо биз кандай деп жазсам, мисалы бул жерге биз сабактын темасын жазсак болот. Же болбосо физика 7 класс деп жазалы. Ал эми бул бөлүмгө биз ушул сабакта берилген кайсы тема, мисалы математикалык маятник темасына карата дейин. Темасына карата тесттик суроолор. Мына бул жерде биз балын дагы жазып койсок болот. Биз кадимки эле 5 балдык системаны алалы. 5 балдык система дейли. Эми обычный, случайный бул жерде белгилебей деле койсок болот. Бул эми ошол берилген тапшырмага жараша минутабызды белгилейбиз. Мынакей создать тест. Бул жерден биз калган бөлүгү кадимки эле мультурок сайтына окшоп, мынакей бул жерге биз биринчи суроо деп турат. Кадимки эле биринчи суроону жазып алабыз. Мисалы жипке илинген кичинекей шарча же шарча эмне деп аталат деп суроо бере турган болсок, мынакей бул жерде кадимки эле мультурок сайтына окшош бул жерде жоопторун жазабыз. Мисалы магнит дейли. Бул жерге биз маятник деп жазайын. Бул жерге биз кадимки эле саат деп коелу дейм сиздерге. Мисал катары берип атам. Туура жоопту белгилеп алабыз. Кадимки эле бул жердеги суроону сохранить кылабыз. Андан кийин экинчи суроого өтүш үчүн кайра эле биз добавить вопросту жазабыз. Мынакей бул жерден сиздер сүрөт да койсоңуздар болот, YouTube'дан видео койсоңуздар болот. Кадимки эле мультурок сайтында кандай тест түзсөңүздөр ошого жараша эле берилет. Эми бул жерден биз берилген окуучуларга тесттин жообу окуучулар өздөрү белгилейт дагы окуучунун өзүнө баасын кошо коюп берет. Коюлган бааларын биз кантип билебиз? Кадимки эле личный кабинетке кирип, мои разработки, мынакей бул жерде бизге келип жатат. Же болбосо биз бул жерден тест деп жазайын. Мынакей бул жерде мен түзгөн мынакей
толкундар темасына түзүлгөн жана математикалык маятник азыркы эле түзгөн тест. Бул жерде мынакей все результаты раздать тест. Биз эми окуучуларга кантип беребиз? Мына ушул бөлүмдү жазабыз, басабыз. Мына бул жерге бизге берилген тесттин ссылкасы берилди. Муну басып турсак бизге бул бөлүм толук выбрать весени басабыз. Мына бул жерде копировайтты басып, мындан чыгып WhatsApp группасына кирип, кайсы класска жөнөтсөк ошол группага ссылкасын жөнөтөбүз. Эми бул жерде бизге тесттин бааларын кантип көрөбүз? Мисалы азыркы айтып өткөн кайрадан эле мына тест бөлүмүнгө киребиз. Мына бул жерде түзүлгөн жана окуучуларга берилген тесттин жыйынтыктарын көрөбүз. Мына результаты же болбосо все результатын басалы. Мына бул жерде берилген тапшырмадан окуучулар канча убакытта жана окуучунун аты жөнү жана канча балл алды, канча баа алды. Мына сразу эле окуучуларга көрсөтүп берет жана бул мугалимдер үчүн дагы эң оңой. Канча баа алгандыгын да көрсөтүп берет. Жана ошондой эле биз эгер окуучубуз тапшырбай кала турган болсо, аны биз бул жерге атын, фамилиясын жазып, аны биз таап алсак болот экен. Эми бул түзүлгөн тестти мынакей все результаты дейли. Принтерге берип, мынакей распечатать кылып алсак болот. Бул жерде бизге катышкан окуучулардын тизмеси жана баасы баалуу кылып, биз жалпы жыйынтыкты дагы көрө алсак болот экен. Анда баарыңыздарга ийгилик каалайм жана баарыңыздарга сунуш кылам. Эң оңой жолу менен иштөөгө өтсөңүздөр болот экен.